анан ошон биринчи өзү жиреп аттарга жол салып анан аттар менен өтүп атабыз. Кышкысын калың карды жиреп өтүп, калкка жарык жеткирүү бул кыргыз энергетиктери үчүн кадыресе көрүнүш. Алыска аймактарга ат бара албай, жөө жетүүгө туура келет. 110 киловольт макмал жетиген ооба чыбалгысын кыдырып кароо жумуштарын аткаруудабыз. Калкты үзгүлтүксүз электр кубаты менен камсыздоо оңой иш эмес. Бороон чапкын, ызгаар суук сөөктөн өтөт. Буга карабастан энергетиктер эл кызматында. Калың кар жолду бөгөп, жабдууларды көздөгөн жерге жеткирүү далай кыйынчылык менен коштолот. Машина ревоздай түртүп баратабыз. Капотко салып алып. Мына ушундай катаал шартта иштеген энергетиктерге шарт түзүп, унаалар менен камсыздоо уланууда. $86 миллион сомго 33 техника сатылып алынды. Алардын 28 мына ушундай бригадалык машиналар, 3 жеңил унаа, ал эми 2 экскаватор. Булар аймактарга таратылып берилет. Техникалар Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын каражатына алынган. Аларды министрлер кабинетинин башчысы тапшырды. Высокой электр тармагы. Талас электр тармагы. Техникалар облустарга таратылат. Мурда минтип эски унаалар менен алыска аймактарга чейин барып иштеген күндөр артта калат. Жолдо бузулуп, кыйынчылыкты арбын тарткан энергетиктердин түйшүгү кыйла жеңилдейт. Энергия системадагы транспорттардын баары тең өзүңөр билгендей, мындайча айтканда 30-40 жыл болгон транспорттар бүгүнкү күндө бул биздин авариялык өчүрлөрдү оперативдүү чечкенге мүмкүнчүлүк берет да, мындайча айтканда. Ошол кышта өзүңөр билесиңер, суу куюп, анан жанагындай ГАЗ-52, ГАЗ-66 машиналар, ГАЗ-53 алардын расходу 30-35 литрге чейин. Бул мындайча айтканда дизель болгонуна байланыштуу, бул дизельди дагы экономдоп колдонулат да. Ачкыч колуна тийип, жаңы унаа менен таанышып жаткан Муразбек Касымканов. Ал 10 жылдан бери иштейт. Буга чейин жылы эски унаанын азабын далай тарткан айдоочу жаңы машина ыкчам бригаданы жолдо калтырбайт деп ишенет. Жок, багажы кичикейден иваныкы. Көп нерсе батпайт, кыйналасың. Ал булун багажы да кенен экен, жакшы. Печкалары дагы бүт жакшы иштейт экен. Жол тандабас. Самгам ошонусу да жакшы болуп атат бизге. Алыскы жактарга барабыз. Подстанциялар кээ бирлери тоолордун үстүндө болуп калат. Ошолорго чыкканда кыйналып калчу. Ал эми бул экскаваторлар Бишкек электр тармактар ишканасына берилет. Аталган техникалар чубалгыларды алмаштырууга колдонулмакчы. Чоң көлөмдөгү кабелдерди алмаштыруу жумуштарын жасайбыз. Мунун бардыгы эң чоң бөлүгү шаарыбыздын борборуна туш келет, Бишкек шаарына туш келет, өлкөбүздүн борборуна. Ошондуктан эки экскаваторду тең Бишкек электр тармактар ишканасына беребиз. Жалпысынан айтканда булар жердин астында жаткан кабелдерди 6-10 киловолттук чыңалуудагы кабелдерди алмаштыруу жумуштарын жасайбыз. Быйылкы жылы Кыргызстан автономиялык түзүлүшүнө 100 жыл болуп атпайбы? Ошон үчүн биз дагы атайын 100 километр деп койгонбуз. Ошол 100 километрди быйыл толугу менен аткарабыз деген планда турабыз. Техникаларды жаңылоо муну менен гана токтоп калбайт. Көмөк чордондогу жабдуулар, чубалгылар алмаштырылууда. Ага катар калкты үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыздоо үчүн жаңы кубаттуулуктар ишке киргизиле баштады. Ал эми энергетикалык көз карандысыздыкка жеткирчү Камбарата биргесин курууга Дүйнөлүк банк каржы бөлмөй болгонун Акылбек Жапаров белгиледи. Сиздер менен чогуу Нарынгидестрой менен чогуу Камбарата бирдин биринчи этабын баштап кеттик элек. Туура энергетика тармагында саясат жүрө баштаганын көрүп, эл аралык финансылык институттардагы бизди колдой баштады. Бүткүл Дүйнөлүк банктан $500 миллион 50 жылга алдык. 10 жыл проценти жок, эчтекеси жок, эчтеке төлөбөйбүз. 40 жылдан кийин проценти жок, ушерекин төлөп беребиз. Бул экономикада эмне дейт? Азыр мына биз 500 миллионду алып сарптай турган болсок долларды. 50 жылдан кийин мунун теңинен көбү уже списанат. По приведенной стоимости деп коет. Акылбек Жапаров күн жана шамал станциялары дагы курула баштаганын белгиледи. Ошондой эле жакында мамлекеттин каражатына салынган Бала Саруу ГЭСи ишке киргизилерин кошумчалады. Чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мына көптөр Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Камбарата бир дагы бизге курган атасы